Ana tartışın. Tartın. Yerine kamayalım. Evet, tartarım. Оборудование все уже работает? Это уже за... Это первый самолет. Вот сейчас Бахтусевичем сейчас как... Бүгін барыбыз үшін жақсы күн. Айрықша мемлекетіміз үшін өте маңызды. Себебі біріншіден Кыргызстанда дағы бір аэропорт жаңы болды. Екіншіден менің сіздерге жақсы жаңалығым бар. Урматтуу Испана шаарынын тургундары, Исхак Разаковдун 110 жылдыгы татыктуу майрамдалышы керек. 5 декабрда өкмөт макул добузгу бердик. Ушул аэропортко мамлекеттик ишмер уу инсан Исхак Разаковдун ысымы берилди. Барыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Урматтуу мекендештер, Испана аэропорту стратегиялык маанилүү объект. Бул аэропортко жалпысынын 58 миллион сом каражат жумшалды. 2019 жылы жаңы аэровокзал салынган. Пандемия карабастан 2020 жылы аэродром ремонт болду. Аэропортко жарайт деген сертификат берилди. Эми ушул аэропортко Avra RJ-85, BE-146 жана башка самолеттор коно алат. Ошондой эле бардык вертолеттор конот. Испана аэропорту 45 жылдан ашык иштеп жатат. Дагы көп иштейсиң. Азыр заман өзгөрдү. Планета глобалдашты. Аэропорттор абдан керек. Башка мамлекеттерге Кыргызстандын аба дар базасы дайыма ачык. Бул элге жакшы. Экспорт импортко жакшы. Айрыкча туризмге жакшы. Кыргызстанда бир жылда 2 миллиондон ашык адам самолет менен учат. Бир жылда 22 миң тонна жүк самолет менен ташылат. Бул сандар дагы жогору болот деп ишенем.